Балдар, саламатсыңарбы? Кызматчы сөздөр 4кө бөлүнөт: жандоочтор, байламдалар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр. Алардын ичинен биз силер менен жандоочторду өттүк, байламдаларды өтүп бүттүк. Эми бөлүкчөлөргө келдик. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбейт. Айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани киргизет. Алар 8 түргө бөлүнүшөт: чектегич бөлүкчө, күчөткүч бөлүкчө, аныктагыч бөлүкчө, ырастагыч бөлүкчө, тангыч бөлүкчө, сурама бөлүкчө, божомолдогуч бөлүкчө, салыштырма бөлүкчө. Дептериңерге жазасыңар: Чын Куран айынын 22-си бөлүкчөлөр жана алардын түрлөрү. Чектегич бөлүкчө деп эмнени айтабыз? Аларга гана, эле деген бөлүкчөлөр кирет. Мисалы: окуучулар гана келишти, атам эле келди, биз эле бардык. Демек, атоочтордон жана жандоочтон кийин келип, бир затты, белгини же кыймыл-аракетти башкалардын ичинен ажыратып, бөлүп көрсөтүп, чектөө маанисин берген бөлүкчөлөр чектегич бөлүкчө деп аталат. Күчөткүч бөлүкчө деген эмне? Буларга төмөнкү бөлүкчөлөр кирет: эң, эле, өтө, абдан, түк, чылк, чымкый, аябай, тим эле, жөн эле, өңчөй, деги эле. Мисалы: мен ага өтө ыраазымын. Акылбек эң акылдуу жигит. Демек балдар, күчөткүч бөлүкчөлөр дайыма тиешелүү сөздөн мурун келип, анын маанисин күчөтүп көрсөтүп, сын атоочтор менен айкалышканда күчөтмө даражаны уюштурат. Демек, мындай бөлүкчөлөр күчөткүч бөлүкчө деп аталат. Түшүндүкпү балдар? Аныктагыч, тактагыч бөлүкчө. Буга төмөнкү бөлүкчөлөр кирет: да, дагы, дале, нак, как, так, дал. Мисалы: айда жаңырды, мен дагы келдим, сен дагы бардың. Демек балдар, өзүнөн мурунку айтылган сөздү аныктап, тактап көрсөтүүчү бөлүкчөлөр аныктагыч, тактагыч бөлүкчө деп аталат экен. Божомолдогуч бөлүкчө. Божомолдогуч бөлүкчөгө төмөндөгү бөлүкчөлөр кирет: го, бейим, белем. Мисалы: ал окуудан келген бейим, бүгүн күн ачык болот белем, эртең күн жаайт го. Демек, сүйлөмдүн аягында колдонулуп, божомолдоо маанисин билдирсе, божомолдогуч бөлүкчө деп аталат. Тангыч бөлүкчө. Мисалы: эч келген жок, эч билишпейт, эч көрүнбөдү, адыл түк каттаган жок. Демек, тангыч бөлүкчөлөргө төмөндөгү бөлүкчөлөр кирет экен: эч, турсун, турмак, түгүл, түк, такыр. Демек балдар, сүйлөм ичинде толук маанилүү сөздөр менен айкалышып келип, ага таануу маанисин берген бөлүкчөлөр тангыч бөлүкчөлөр деп аталат. Сурама бөлүкчө. Бул бөлүкчөгө ыя деген бөлүкчөлөр кирет. Мисалы: эмне дедиң ыя? Менин бактым бар экен ыя. Кечигип келдиң Көрдүңөрбү балдар, сүйлөмдө ыя, ыя, деген бөлүкчөлөр колдонулду. Демек, бир нерсе жөнүндө башка бирөөнүн оюн билүү үчүн колдонулган бөлүкчөлөр сурама бөлүкчөлөр деп аталат.
ырастагыч бөлүкчө айтылган ойду сүйлөөчүнүн эп көргөндүгүн, макул тапкандыгын билдирет. Буга ооба, да бөлүкчөлөрү кирет. Мисалы: ооба, мен угуп жатам. Да, мен ага жолугам. Эми балдар, салыштырма бөлүкчө. Салыштырма бөлүкчөгө төмөндөгү бөлүкчөлөр кирет. Куду, кадим. Мисалы: кадим атасына окшош экен. Куду эжесиндей сүйлөдү. Демек, бир нерсени экинчи нерсе менен салыштыруу, окшоштуруу маанисинде колдонулган бөлүкчө салыштырма бөлүкчө деп аталат экен. Түшүндүкпү балдар? Теманы түшүнсөңөр, силерге төмөндөгү тапшырмаларды аткарууга берем. 263 көнүгүүнү аткарабыз. Шартын окуп аткарабыз, балдар. Анан үйгө тапшырма. Бөлүкчөлөрдү катыштырып, жакында каникул башталат. Мен каникулду кандай өткөрөм? Кайда барып эс алам? Же болбосо карантинде мен кандай жумуштарды кылып жатам деген темада баяндама же дил баян жазасыңар.